Саламатсыңарбы, окуучулар? Бүгүнкү видео сабагыбызды баштайбыз. Ош шаарындагы номер 11 Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты кыргыз тили 6-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Ергешова Айкөкүл болмокчу. Кана балдар, дептер, ручкабызды алып, бүгүнкү сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү. Сабактын максаты менен тааныштырып өтсөм. Биринчи максатыбыз окуучулар сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү боюнча билишет, түшүнүктөрүн айтып бере алышат. Кийинки максатыбыз окуучулар алган билимдерин турмушта колдоно алышат, чыгармачылык менен жооп бергенге үйрөнүшөт. Кийинки максатыбыз окуучулар бири-бирин сыйлоого, урматтоого тарбияланышат. Сабакты баштаардан мурун өтүлгөн теманы эске салып алсак. Биз өткөн сабакта тил, кеп, алардын өз ара карым-катышы жөнүндө сөз кылган элек. Мен силерге азыр суроо бермекчимин. Биринчи суроо. 6-класстын кыргыз тилинин автору ким? Бул суроого ойлонуп, кийинки сабакта жооп берүүнү унутпагыла. Кийинки суроо. Кеп деген эмне? Кеп бул коомдо өз ара бири-бири менен пикир алышууну кеп деп атайбыз. Сабакты баштаардан мурун мен силерге жагымдуу баанай тартуулайм. Бүгүнкү өтө турган темабыз сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү. Сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү, бирөңчөй баш мүчөлөр, бирөңчөй айкындооч мүчөлөр кирет. Негизинен сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү деп, сөйлөмдүн тутумунда грамматикалык жактан бирдей түзүлүштө туруп, бирдей суроого жооп берип, бир гана сөйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган сөздөр сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү деп аталат. Демек, сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү болушу үчүн бирдей түзүлүштө туруп, бирдей суроого жооп берип, бирдей сөйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарыш керек экен. Алар өз ара тең укукта болуп, бири экинчисине багынбайт. Сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүнө мисал келтире кетсек. Мисалы, Майсалбектен да, Субанкулдан да, Касымдан да кат жок. Кийинки мисал. Адамга тиешелүү эң мыкты сапаттар жөнөкөйлүк, ачык айрымдык, ак пейилдүүлүк. Мисалга талдоо жүргүзсөк. Биринчи мисалда Майсалбектен да, Субанкулдан да, Касымдан да деген сөздөр чыгыш жөндөмөсүндө туруп, кимден деген суроого жооп берди. Алар тактооштук милдетти аткарды. Демек, көрдүңөр балдар, бирдей суроого жооп берди, бирдей сөйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды. Экинчи мисалда жөнөкөйлүк, ачык айрымдык, ак пейилдүүлүк деген сөздөр атоош жөндөмөсүндө туруп, эмне деген суроого жооп берип, сөйлөмдө баяндооштук милдетти аткарды. Негизинен сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү 5ке бөлүнөт. Бирөңчөй бирөңчөй баяндооч, бирөңчөй аныктооч, бирөңчөй бышыктооч, бирөңчөй толуктооч болуп 5 төргө бөлүнөт балдар. Бирөңчөй мүчөлөр боюнча түшүнүк алган соң, үй тапшырмасын дептерибизге жазабыз. Үйгө тапшырма экрандагы сүрөттөргө карап, сөйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүнө сөйлөм түзүп келүү. Сөйлөм түзүп болгон соң, менин WhatsApp номериме жөнөтүүнү унутпагыла. Көңүл бурганыңарга рахмат.